Наши следственные органы тоже не работают, фигней они не занимаются. Вот. Если требуется, то лучше всего явиться и для себя хотя бы выяснить, в чем дело. Birinchi qo'lman qarmadi da, qo'lman tartib olib, merimen qarmadi, anam bo'lsa mo'ynidan qarmadi. Розовыми глазами на меня не надо смотреть, Ыйлап эле бала туруп калыптыр. Анан тиги киши аябай мындай жин менен турганда. Жакшы нерсеси, самое главное, чегара такталыптыр. Наконец-то элдин жанагы кыйноолору токтолот да ушуну менен. Аябай кызыл болуп, аябай көзүнөн аябай жаш чыгып, мындай мээрим мондай кызарып калган болчу. Чыгарбайм мен. Кол только кол кармап көрмөйм ага. Тишпе толма. Тишпе. Социалдык тармактарда Султанбай Айжигитовдун абалы талкууга жем таштады. Айрым адамдар аны колдосо, башкалары мыйзамды сыйласа болмок деп үн катышты. Алдыңкы мүнөттөрдө Султанбай Айжигитов тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Психологиялык манипуляция коомдун аң сезимине эффективдүү таасир этет. Бир жерде кыргыз коомчулугу боору кергилет эмеспи? Дал ушул себептен бир топ жарандар шылуундардын торуна түшүп, алардын сөзүнө ишенип боорукерлик кылам деп алдангандар арбын. Ал эми Султанбай Айжигитов мурунку КГБнын кызматкери катары коомдун аң сезими менен ойногонду жакшы өздөштүргөн. Башкалардын көңүлүн өзүнө буруп, ага карата боору сезимин пайда кылууга дал бастады. Муну акыркы окуялар тастыктап койду десек болот. Амбициясы таш жарган Айжигитов ыплас манипуляция аркылуу упай топтоп президент болуу максатын ишке ашыргысы келгенде. Бул үчүн ал эл көзүнө патриот көрүнүү тактикасын тандап, коомдун сезими менен ойноого өттү. Буга мисал катары кыргыз-тажик чегарасына байланыштуу маселени айтсак болот. Алгач оң пикирин айтып, андан соң жогорку кеңештин трибунасында башка пикирди билдирген. Жүрөктү оорутуп аткан нерселер бүгүнкү күндө ошолор токтойт да. Өтө маанилүү. Себеби деген чекит коюлганда анан кийин так болот да. Талаш тартыштар жанагы эмелерден. И самый негизгиси ортодо эми чегара маселесин чечкенде бүт бардыгы мыйзам талаасында өтө турган болот да. Чегара маселеси чечилбесе туруктуулук болбойт. Соответственно, инвестиционный привлекательность төмөндөйт. Инвестордар келбейт, анан кийин жанагы ошол жерде ишкерлер деле ишти жүргүзө албайт, чегарага жакын жерлерде кандай болот, эмне болот, дайынсыз болот. Азыр эми мындай так болгондон кийин узак мөөнөткө туруктуулук болот. Бүт бардыгы маселелер, чегарада болгон маселелер мыйзам талаасында чечилет. Анан бул жактын жакшы нерсеси, самое главное, чегара такталыптыр. Наконец-то элдин жанагы кыйноолору токтолот да ушуну менен. Кылым карыткан чегара маселеси чечилип, зым тартыла баштаганын коомчулукта жакшы билет. Айжигитовдун баштапкы айткан пикиринде кыргыз-тажик чегарасынын чечилгени жергиликтүү элдин жашоосуна жакшы тараптан таасирин тийгизерин белгилеген. Бирок жогорку кеңештин жалпы жыйынында башка пикирди айтканы көп суроону жаратат. Оюндун өзгөрүшүнө эмне түрткү болду? Же аялы таасир эткенби? Балким ушундай жол менен коомдун көңүлүн өзүнө буруп, улуттук баатыр болгусу келгендер. Анткени алдыда парламенттик жана президенттик шайлоо турат. Саясаттын шайтан оюндарына азгырылган Айжигитов ушундай жол менен упай топтоону чечкенби? Чегарада жаңжал болгон маалда Баткенге басып барбаган экс-губернатор өлкө үчүн күймөк беле? Же жогоруда айткандай, бул иштин артында анын аялы турабы? Ыйлап эле бала туруп калыптыр. Анан тиги киши аябай мындай жин менен турганда. Анан балдар айтты да, окуучу балдар, ушинтип мыягынан кармады, мойнунан кармады, анан өйдө көтөрдү деп. Нурбол атасы келип моала дегенде атасы келип муунтуп турган. Аябай кызыл болуп, аябай көзүнөн аябай жаш чыгып, мындай мээрим мондай кызарып калган болчу. Анан эртеси күнү мындай ороп кетти. Бинтороп. Түшүнбөй эле экинчи сабактан кийин эле мен бияктан баратсам, могу коридордончу. Эшнан чана коридордан ошака баратсам, эме болуп кетти. Баратсам эле ошонун атасынын баласы туруптур, анан мен жөн эле баратсам, бутка тепти да, жөн эле чанан. Эмне болду десем, атам могу дегенди эле түшүнбөй калдым. Кол биринчи колуман кармады да, могу колуман тартып алып мээримен кармады, анан болсо мойнунан кармады. А мен кынтып атканда, эсин жоготуп атканда Амина эже келип колунан тартып алды. Өзүнүн мурунку кылмышы үчүн мандатынан ажыраган Айжигитов реванш алууну чечти көрүнөт. Бул жолкусунда тактикасын алмаштырып, маалымат айдыңында өкүрүк салган аялы пайда болду. Ал эми Айжигитов окуучу баланы сабаганын мойнуна алган жок.
УКМК Айжигитовго жана Гүлзат Жолдошовага кылмыш жаза кодексинин 337 менен иш козгогон. Мурдагы депутат жубайын жогорку кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка киргизип, бюджетке 3 миллион 200 миң сом зыян келтирген. Айжигитов бул иш боюнча суракка чакырылганда мыйзамга баш ийбей чуу жаратып, аялы унаанын алдына отура калып догурнуп, атайлап УКМК кызматкерлерине баш ийбестик көрсөтүп, провокация кылган. Мыйзамдын талабына ылайык суракка чакырылганда баш ийбесе, анда күч органдары аны күч менен алып кетүүгө милдеттүү. Нашим законодательством предусмотрено... Биздин мыйзамдарда тергөөчү тигил же бул адамды суракка чакырууга мүмкүндүк берген механизмдер бар. Эгер чакырылган тарап келбесе, анда тергөөчү күч менен алып келүүгө укуктуу. Барбай койгондон көрө күч органдары менен кызматташып мыйзамды сыйлаган туура болот. Тергөөчүдөн чакыруу келсе, каалайсыңбы, каалабайсыңбы барууга милдеттүүсүң. Султанбай Айжигитовдун окуясы тууралуу айтсам, албетте ага прокуратура баа берет. Бирок тергөөчү чакыруу жөнөткөн соң барбай койсо, анда күч органдары мыйзамга ылайык эмне кылышы керек эле. Албетте күч колдонуу менен кармап келет. Бул мыйзам бир эле Айжигитовго тиешелүү эмес. Тергөөчүнүн чакырыгына барбай койгондордун баарына ушундай эле аракеттер көрүлөт. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Тергөө органдары жөн эле чакыра бербейт. Эгер чакырса, күч органдарынан качпай барып, ишти такташ керек. Лучше в случае дать о себе знать. Почему? Потому что просто так, я думаю, что наши следственные органы тоже не работают. Фигней они не занимаются. Вот. Если требуется, то лучше всего явиться и для себя хотя бы выяснить, в чем дело. Ал эми Султанбай Айжигитов атайлап каршылык көрсөтүп, Гугла болгон денесин даңазылап жатканы, анын максаттуу планы ишке ашканын камкуулайт эмеспи? Өзү мыйзам чыгаруу органда отуруп, мыйзамдуулукта оозанып сүйлөп, бирок мыйзамга каршы кылган иштеринен коомдун көңүлүн башкага буруу үчүн ушундай кадамдарга барып жатканын белгилей кетели. Уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат демекчи, кылган кылмышы үчүн башкаларды беттен алып, курулай өкүрүк салганы бетбаттыктан кабар берет эмеспи? Денесиндеги тактарды көбөйтүп көрсөтүп, УКМК кызматкерлери сабады деп элди алдап жатканын коом деле түшүндү. Эгер ал ур токмокко кабылганда, анда Айжигитов мырза бул дүйнө менен коштошмок. Өткөн аптада Тилекман Күренов кармалып келгенде да аны түнү менен сабашты, чала жан болуп калды деп жалган маалымат тарган. Бирок соттук отурумда анын ден соолугу куландан соо экендиги белгилүү болгон. Азыркы тапта мыйзамдын үстөмдүк иштеп турганда ким болбосун, кылмыш кылса жоопко тартылат. Айжигитов мырза суракка чакырылганда баруудан баш тарткан. Мыйзамдын талабына ылайык бул учурда тийиштүү кызматкерлер аны күч менен алып кеткенге милдеттүү экенин белгилей кетели. Албетте, карыган адамдын колун күч менен кармаганда так түшөт. Бирок ал сабылган эмес жана тийиштүү кызматкерлери тарабынан эч кандай мыйзамсыз аракеттер болгон эмес. Ал эми Айжигитов мырза атайлап мыйзамдын талабына баш ийбей, күч менен алып кетишин күткөн, анткени ага популисттик шоу керек болчу. Дагы бир кызыктуу жагдайды айта кетели. Интернетте эсин жоготуп жыгылып, чекесинен жеңил жаракат алган видеосу да тараган. Дарыгердин айтуусу боюнча кан басымды түшүрүүчү дарынын өлчөмүн туура эмес ичкен. Жыйынтыгында ал эсин жоготуп жыгылган. Давление алдыйлата турган дарыларды давленияны өлчөбүздөн берип коюшкан. Бул жерге келгенде давлениясы өтө ылдый абалда келди. Бул жерден 60-40 давление менен келди. Бүгүнкү күндө давлениясы уже нормага келип, состояниясы стабильный, жакшы. Ал эми видеодо аялы Айжигитовго дары берип жатканын көрүүгө болот. Экс-губернатор көптөн бери кан басым менен ооруп, бир нече жылдан бери ичип жүргөн дары-дармекти аялы кантип жаңылыштык кылып, көп өлчөмдө бермегиле. Албетте, атайлап кан басымын түшүрүп, шоу уюштуруу үчүн ушундай кадамга барышты деп айтуунун жөнү бар. Коомду дүрбөткөн Айжигитовдун спектаклинин сценарийин өзү жазганбы же аялы авторбу, аны өздөрү жакшы билет. Ал эми кандай гана калп болбосун, эртеби кечпи ачыкталаарын экс-губернатор түшүнүшү керек. Ал эми коомдун аң сезими менен ойноп, популизм жол менен максатыма жетем дегендердин заманы эч ак өткөнүн да биле жүрүшү кажет.